Статистика боюнча суицид эң көп катталган өлкө Япония менен Корея экен. Адамдардын жашоо деңгээлинин өйдө турушу боюнча, материалдык жашоо деңгээлинин өйдөлүгү боюнча дагы бул эки мамлекет алдыңкы орунда турат экен. Мындай сыртынан карасаң, булар эң бактылуу жашаш керек эле да, өздөрүн өлтүрбөй, башкача айтканда бул дүйнөгө өтө берилип жашаш керек эле. Бирок карасаң, корейлер, япондор бир болор болбос нерсе үчүн деле өзүн өлтүрүп ала берет экен. Көрсө, дагы бир статистика бар экен. Атеизм боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат экен булар. Бири-бири менен байланышып атат да. Жашоо деңгээли өтө өйдө. Калктын көпчүлүк, олуттуу бир бөлүгү атеист, Кудайга ишенбейт. Анан суицид өзүн өзү өлтүрүү боюнча дагы алдыңкы орунда турат. Демек, ушул өзү эле далилдеп турат да. Адам жан дүйнөнүн азыгын албаса, жан дүйнөнүн азыгын берип турбаса, адам сыгылып, өзүнө өзү кол салганга чейин барат экен. Суицид эң аз катталган өлкө ислам өлкөлөрү экен. Болгондо дагы экономикасы өтө артта калган Африка мамлекеттериндеги ислам өлкөлөрү экен. Эгер адамга бул материалдык нерселер бактылуулук алып келгенде, африкалыктар чекеден эле өздөрүн өлтүрүп алыш керек эле да. Кийин Европадагылар, тиги япондор, корейлер такыр өлбөстөн ушул дүйнөгө берилип жашаш керек эле да. Курсак ачканда аябай стресс болуп, өзүңчө бир нерсе издеп каласың.